шаардык кеңештин 4-чакырылышындагы иши жана андагы депутаттардын аткарган жумуштары. Элге таанымалдыгы боюнча буга чейин Т-Медиа чекит KG маалыматтык сайтыбызда сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Сурамжылообуздун биринчи жумасы аяктады. Алдыда дагы 7 күн убакыт бар. Акценттин бүгүнкү чыгарылышында кайсы фракция канча добуш алып келе жатканын айтып беребиз. Алдын ала бир жумадагы жыйынтык боюнча фракциялар арасында КСДП 8010 добуш менен алдыда болсо, Мекеним Кыргызстан 5200, Бирбол 1884, Кыргызстан 3444, Республика Ата Журт 903, Өнүгүү Прогресске 1557 добуш берилген. Ал эми депутаттар арасынан Мекеним Кыргызстан фракциясынан Шайырбек Нуранов 53% менен алдыда. Ал эми экинчиде Өнүгүү Прогресстен Хатам Хакимов 46% көрсөткүчтө. Бирболдон Сейиткасым Курбаназаров 35%, Кыргызстандан Равшанбек Касымов 33% менен келе жатса, андан кийин КСДПдан шаардык кеңеш төрагасы Жапар Ормонов 25% добуш топтогон. Республика Ата Журттан Темирбек Жунусов менен Камчыбек Мамбетовдор 31% добуш менен келе жатышат. Толук жыйынтык кийинки жумада аяктайт. Алдыда ишин баалаган депутатыңызды тандоого дагы бир жума убакыт бар. Андыктан сиз да өз добушуңузду берсеңиз болот. Эгер видео жаккан болсо лайк басыңыз, маалыматты башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз.